Бүгін сіздер менен дин деген эмне деген суроого берилген убакыт ичинде жооп издеген аракет кылабыз. Анткени бүгүн өтө актуалдуу маселе. Мына ушул дин деген маселени чечип албасак, биздин көпчүлүк түшүнүктөрүбүздүн, ой пикирлерибиздин ушундан бир лайкалашканы байкалып жүрөт. Анын үстүнө бүгүн биздин коом өтө кызык акыбалда жашап жатат. Маалыматтык мейкиндикте бизде өтө маалымат кенен маалымат бар. Ошол учурда маалымат талаштай сезилет. Маалымат жетишпегенде. Ошон үчүн бир аз болсо да мындай бир акыл калчап, анализ кылып көрсөк, менимче бул маселе чечилгени мындай оңой эле жолу бар. Демек, бүт бизди курчап турган макулукатты, жаратылган нерсенин бардыгын, ал жандуу болобу, жансыз болобу, жашоонун өзүн, ал кандай жашап жатат, кандай мыйзам ченемдүүлүктөр менен ушул ааламда ордун табат, деги эле ушул ааламдын өзүн, ушул макулукаттын ичинде жаратылгандардын ичиндеги эң ушундай бир акылы дагы, жашоо принциби дагы, организми дагы туу чокусуна жеткен ушу адамдын дагы тегерегиндеги ой калчоолор, аны курчаган жашоосун түшүндүрүлүүсү, коюң ушу дүнүйө, аалам жана андагы нерселердин бардыгын түшүндүрө турган эки маалымат булагы бар экен. Ушу аалам, андагы бардык нерсенин бардыгы ушул эки маалымат булагынан түшүндүрүлөт экен. Биринчиси адамдардын өздөрүнүн ой калчоосунан келип чыккан маалыматтар. Тагыраак айтканда, адамдар кандайдыр бир байкоолордон улам, кандайдыр эксперименттерден улам, кандайдыр бир теориялардан улам, теорияны биз билебиз, бул кыялдагы эксперимент. Мына ушул теориялардан улам ой бүтүм чыгарат экен дагы, мына ушул ой бүтүмдүн негизинде тыянак чыгарат экен, муну биз философия дейбиз. Философия акыркы учурда илимден бөлүнүп өзгөчө илим болду. Болгондо дагы чыныгы биз айтып аткан табий илимдердин ачылыштарына негиздеп туруп, ааламды түшүндүрө турган илим философия. Мисалы үчүн математиканын жетишкендиктерин, физиканын жетишкендиктерин, химиянын жетишкендиктерин ааламды түшүндүрүүдө, андагы жаратылган нерсенин бардыгын ордун түшүндүрүүдө колдонот илимди. Илим биз өзүнчө да кайрылабыз, учкай айтканда эки нерсе. Бул тажрыйба, адамдар кадимки эксперимент кылып көрүп аткан тажрыйба, жана адамдардын экспериментке кудурети жетпегенди кыялында эксперимент кылат. Ну, теория деп коет. Далилденбеген, далилденүүгө мүмкүн болбогон тыянактарды теория дейт. Ошо илим эмпирикалык илим, то есть теория эмеден турат, эксперименталдык илимден жана натыйжадан жана теориядан. Ошо эки илимдин бутагына таянып туруп философия ааламды түшүндүрөт. Философиянын билесиздер этаптары болгон. Азыркы философтор ушинтип бөлүп чыгат. Бул байыркы антик философиясы, кийин орто кылым философиясы, Кытай философиясы, христиан философиясы, классикалык немец философиясы, жаңы заман философиясы, кайра жаралуу доорунун философиясы, азыркы философия. Ар бири ушу дүйнөнүн ордун түшүндүргөн аракет кылган. Мисалы үчүн кайсыдыр бир доордо геоцентрикалык түшүндүрүү да. Кайсы бир доордо механикалык түшүндүрүү, механикалык квант механикасы, азыркыда мисалы үчүн глобалдык цивилизация теориясы. Мына ушундай философия ушул ааламда бар нерсенин ордун түшүндүргөн аракет кылат. Экинчи маалымат булагы бул Аллах Тааланын жараткан жаратуучунун маалыматы. Караңдар, эң кызык нерсе ошол жерде. Эгер биз мына ушул ааламды жана андагы бар нерсенин бардыгын жаратылган деп билсек, анын жараткан жаратуучусу тарабынан да маалымат берилет экен. Фокус эң кызыгы ушул жерде турат. Философия илимдин жардамы менен Кудайды жокко чыгарат экен. Аалам жаратылган эмес. Философиялык маалымат ошол эле математика, физика, химияны колдонуп Кудайды жок дейт экен. Кудай жок, чоң жарылуу болгон, же болбосо дагы ар кандай нерселерди айтып, адам маймылдан жаралган дейиши мүмкүн, же болбосо али илим ач элек, муну адам каяктан чыккан дейиши мүмкүн, бирок Кудай жөнүндө сүйлөбөйт. Кудай жөнүндө сүйлөбөйт. Философиянын өзүнчө бир багыты бар, христиан философиясы деп коет. Аны мүмкүн эркелетип диний философия дейт. Бул диндин жыты да жок ал жерде. Дин жөнүндө ой бүтүмдөрдү айткан философиялык бир ой бүтүмдөр, бирок ал эң кызыгы ушул жерде турат. Философия Кудайды жок деп туруп,
диндин өзүн түшүндүргөн аракет кылат. Кантип десе, дин бул адамдар ойлоп чыккан мындай бир жашоо канондору, Адамдар ойлоп чыккан жашоо канондору. Мисалы үчүн илимий атеизм диндин келип чыгышын ушундай түшүндүрөт. Адамдар от чагылган, суу ташкыны жана ар түрдүү жаратылыш стихияларынан коргонуш алсыздыгын сезип, өзүнүн табий өксүктүгүн компенсациялаш үчүн адамдар ошо диндерди ойлоп чыккан дейт. Сыйына баштаган, аздектей баштаган. Жана ошол аздектөөнүн процессинде алар улам жазылып, улам коомдук формацияга ылайыкташып отуруп, дин болуп калыптанып калган дейт. Философия динди ушинтип түшүндүрөт. Биздин бүгүнкү күндө коомдук конфликт да ушундан. Биз философиялык мунарадан карайбыз динди. Динди мынтип атпайбы философия. Карл Маркс мынтип айткан, опиум, элге опиум деп айткан, там Ленин мынтип айткан, тиги мынтип айткан. Философтордун ою менен карайбыз динди. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин жазылып аткан мыйзамдар дагы, алынып аткан мыйзамдар дагы адамдарга, диний адамдарга болгон мамиледе философиялык академиялык мунарадан берилет. Дин Кудайдыкы деп назарга тутулбайт. Эгерде Кудайдын бул дин Кудайдын түшүргөн амири деп эске тутулса, назарга тутулса, анда философия тарап кетиш керек эле. Демек, бүгүнкү күндө орчундуу маселе биздин жашообузда дүйнөгө биз философиялык көз караш менен карайбыз. Ошондуктан дин философия түшүндүргөн түшүндүрмөдө биз кабыл алабыз. Проблема ушунда турат. Эми кийинки экинчи маалымат булагы бул биз айттык дин деп. Дин эмне дейт? Дин философияны тан алат. Кандай десе, эми Аллах субханаху таала адамды жараткан, аны акылдуу кылып жараткан, ой калчоочу кылып жараткан, реалдуулуктан реалдуулуктун маалыматынан аны анализ кылып, бүтүм чыгарып, түшүнүк кыла ала турган макулук кылып жараткан. Философияны адамдардын ой бүтүмү деп билет. Муну философия өзү деле ушинтип ойлойт. Ал эми динди Аллах таала айтат. Бул менин адамдарга берген жашоо эрежем. Эгерде адамдарга берилген жашоо эрежени назарга тута турган болсок, дин бул адамдарга берилген мыйзам, жашоо эрежеси. Айтмакчы, дин деген сөз өзү байыркы арамей тилинен которгондо мыйзам, эреже деп которулат. Биз күнүмдүк жашоодо көрүп аткан религия деген сөз дагы латын тилинен которгондо, мен укканыма караганда текшерип көрүңүздөр, байланыш деп которулат экен. Демек, байланыш жөн эле байланыш эмес, жараткан жаратуучу менен болгон байланыш. Ошон үчүн кээ бир котормолордо мен уктум, религия, артка кайтуу, жана өз булагына кайтуу деп которулат деп да уктум. Текшерип көрүш керек. Бирок экөө тең эки түшүнүктен Кудайдын бар экендигине байлап турган түшүнүк. Ошондон улам дин эки маалыматтан алып караганда, жыйынтыктап айтканда, философия илимге негиздеп туруп Кудайды жокко чыгарат. Илимге негиздеп туруп Кудайды жокко чыгарат. Илим ортодо турган өзүнчө бир багыт, тармак, адамдын күнүмдүк жашоо аракетинен пайда болгон, изилдөөлөрүнөн пайда болгон, акыл калчоолорунан пайда болгон тажрыйбалардын көптүгү. Философия ошо тажрыйбаларды алып туруп Кудай жок деп чыгарат. Эми дин ушул эле илимдин жардамы менен, ушул эле математика, ушул эле физика, ушул химиянын жардамы менен Кудайдын бар экенин далилдейт. Ушул илимдин жардамы менен Кудайдын бар экенин далилдейт. Эми атеисттик доктринада чоңойгон биздин көптөгөн философторубуз илимий атеизмге негиздеп бүгүнкү динге философияны да эмес, илимдин өзүн каршы коюп алган. Дин жөнүндө сүйлөсөң, илим турбайбы, илим мынтип атпайбы? Илим динди өзүн далилдейт, акыл иштетсе. Аллах тааланы далилдейт. Куран ушуга далалат кылат, ушуга далил берет. Куранда да илимий жыйынтыктар бар. Али адам баласы тажрыйба кылууга, аны өлчөөгө приборлору жетпегендиктен акылы лал кала турган ушундай бир маалыматтар Куранда бар. Келечекте илим аны далилдейт дагы көп нерсесин. Бул эмне кылса, дин менен илим экөө карама-каршы эмес. Ошо философия менен деле карама-каршы эмес. Болгону ортодо турган маалыматты философия Кудайды жокко чыгарууга иштетти, дин Аллахтын бар экенин далилдеп иштетти. Демек, жыйынтыктаганда дин бул Аллах субханаху тааланын адамдарга берген жашоо эрежеси дейбиз. Философияны адамдар өздөрү ойлоп чыккан канондор дейт.